222.551 сом кайтарылыш акча төлөнүп берилди. Өрт кырсыгы болбосун, жаманлыктар болбосун, сизди куттуктайбыз. Жакшылыктар болсун. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан кенемталган Санжарбек Боронов бул каражатка күйүп кеткен үйүн калыбына келтирүүдө. Каладагы көп кабаттуу үйдө жайгашкан батиринен 2 ай мурда өрт чыгып, ашканасы толук жабыркаган. Холодильниктен аркасында точка бар эле, ошо точкадан замыкание болуп, биринчи ошо холодильник күйүптүр да өзү. Холодильник күйгөндөн кийин багы мына айнектер жабык туруп, эшиктер жабык болуп, биз дагы үйдө эч ким жок болуп, билбей калгандыктан түтөй берген да. Үй ээсинин турак үйүн камсыздандырып койгону чыгымды нордун толтурууга өбөлгө түздү. Айтымында ал болгону 1200 сом төлөп, мындай колдоо алам деп күткөн эмес. Андыктан башка жарандарды дагы бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланууга чакырат. Өрт кырсыгы катталгандан кийин мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан кызматкерлер келип, жазып, өлчөп, бардыгын эсептеп кетти. Эсептеп кеткенден кийин Galonmoy Бишкекте экен. Бишкекке бүт маалыматтарды жиберебиз деди, жибериштир. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына ишенгиле, төлөп жүргүлө деп айтмакчымын. Эми адамдын башына эмнелер гана болот, күтүлбөгөн окуялар болуп кетет экен. Учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош филиалы жыл башынан бери 10 миңдей жаранга полис берген. Ал эми аларга төлөнгөн сумма 3 миллион сомдон ашуун. Турак жайлар боюнча 2 миллиондон ашык акча каражатын төлөп бердик. Ал эми автоунааларга 900 миң сомго чакын акча каражатын төлөп бердик. Себеби бул ар бир жарандын кетилген чыгымы кырсык балким бир бөлмөсү күйгөн болот. Кээ бир турак жайлар толугу менен күйүп кеткен болот. Эгерде толугу менен күйүп кетип, жашаганга мүмкүнчүлүк болбогон болсо, анда 500 миң сомго чейин акча каражатын төлөп беребиз. Ал эми бөлмөсү, бир бөлмөсү же болбосо патологу же полу ушундай жабыркаган болсо, ага ошол кеткен чыгымга ылайыктап, балким 30 миң, балким 50 миң, 70 миң. Аталган уюм бардык жарандарды мүлктүк камсыздандырууга чакырат. Анткени бул күтүлбөгөн чыгымдардан сактайт. Элге түшүндүрүү иштери менен ушул табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча, анан дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бул автожарандык жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби бул жарлыкка өзүңүздөр билесиздер, 6 айга жылдырылган, июль айына чейин. Ал эми ошол июль айынан баштап камсыздандырабыз деген бул туура эмес түшүнүк болуп калат. Андыктан ошол июль айына чейин камсыздандыруудан өткөрүп алуу зарыл. Эске салсак, камсыздандыруунун жылдык төлөмү айыл жерлеринде 612, шаарда 1200 сомду түзөт. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.